Урматтуу телекөрүүчү, сиз көрүп турган Маек программасы. Бул чыгарылышта шайлоо жөнүндө сөз кылабыз. Өткөн жумада үгүт иштери башталып, талапкерлер менен партиялардын бюллетендеги номуру аныкталды. Ошондой эле добуш берүү укугун камсыз кылуу максатында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарттар, тоскоолдуктар жөнүндө сөз кылабыз. Парламенттик шайлоо ушул айдын 28-ине белгиленген. Студиябызга БШКнын мүчөсү Акбалык Жумалиева, майыптуулугу бар жарандардын коомдук бирикмесинин долбоордук менеджери Укей Мураталиева жана БШКнын кол борборунун адиси Дастан Алымбеков менен блогер Оскар Райс мырзаны чакырганбыз. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле Акбалык айым, сөзүбүздү сизден башташак. Ушул алдыдагы шайлоого карата ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктарын, мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу максатында кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Буга эле кошумча ушул квотаны дагы кыстыра кетсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Баарыбызга белгилүү болгондой, ушул 28 ноябрда шайлоо күнү белгиленген. Ошол шайлоо өнөктөрүнө биз даярдыктарды борбордук шайлоо комиссия тарабынан алгылыктуу жумуштар жүрүп жатат. Дагы айта кетчү нерсе, биздин борбордук шайлоо комиссиясында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктарын, алардын шайлоо укуктарын коргоо жана камсыздоо үчүн атайын рабочий группа бар, жумушчу топ. Ошол жумушчу топтун мен жетектейм. Буга чейин деле бир топ алгылыктуу жумуштар алынып келинген. Азыр дагы айта кетчү нерсе, ошол ар бир шайлоо участогунда Кыргыз Республикасы боюнча ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шайлоо участогуна барып тоскоолдук добуш берип кетүүсүн камсыздоо үчүн алардын ар биринин учетко алынып, баарына муктаждык карталары толтурулду. Ушул күнгө чейин бардык муктаждык карталар толтурулуп өттү. Ал жерге ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген жаран эмнеге муктаж экендиги көрсөтүлүп, аты жөнү, кандай нерсеге муктаж экендиги көрсөтүлөт. Жана ошол шайлоочу барганда шайлоо участогуна эмне керек экени, кээ биркисине пандус керек болушу мүмкүн, кээ биркисине начар көргөндөргө лупа керек болушу мүмкүн, дагы кээ биркисин волонтерлор алып барышы керек болушу мүмкүн. Ошондой муктаждыктары жазылып, бардык карталары азыр толтурулуп бүттү. Анан дагы пандустарды боюнча айта кетчү нерсе, азыркы жана 2017 жылы 27% гана пандустар менен камсыз болгон экен участоктор. Азыр эми көпчүлүгү бир 90%дан ашыгы курулуп бүттү. Бирок дагы бир айтып кете турган нерсе, алардын баары эле мындай стандартка туура келет деп айта албайбыз. Эми азыркы учурда ошол сандан сапатка өтүү процесси болууда. Биз ошол ар бир жанагы жергиликтүү органдардын, өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчиликтери менен байланышып, ошол стандартка туура келбеген пандустарды алмаштыруу, кайра куруу боюнча дагы мындай иштер алып барылууда. Биздин мындай бул пандуска көбүрөөк токтолгонубуздун себеби, көпчүлүк ошол шайлоого бара турган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын көпчүлүк пайызы пандус колдонушат. Ошондуктан пандуска деген талап биринчи орунда турат. Анан дагы бир квоталар боюнча айтып кетсем, биз жанагы биздин жарандар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар шайлоо укугуна эле эмес, мындай шайланууга дагы алардын укугу бар. Ошон үчүн азыр мыйзам боюнча ар бир партияда жанагы 54 тизмедеги 54-түн 2 жаран сөзсүз мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болуш керек деген талап бар. Алардын бирөөсү жана алдыңкы 25-те болуш керек. Азырынча эми ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын квотага гана киргизилип атат. Бирок кийинчерээк биз ушул нерсе талапты коюшубуз керек. Мандат бөлүштүрүлүүдө дагы жок дегенде бир мүмкүнчүлүгү чектелген жаранга мандатты дагы сөзсүз түрдө бериш керек деген талаптарды кийинки мыйзамдарга өзгөртүү киргизгенге, талаптарды койгонго дагы аракеттер болууда. Бирок азырынча эми башка жарандар менен катарлаш эле өзү эгерде ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жаран эгер добушту көп алып келип, башка жарандар менен тең тайлаша алса гана мандат алышы мүмкүн да. Аялдардын квотасында жанагы сөзсүз түрдө мынча пайыз болуш керек деген азыр андай талап мыйзамда жок.
азырынча ошол. Дастан мырза, кебиз сиз менен башта уласак, ошол сиз кол борбордо иштейсиз, ушул борборго бир күндө канча киши суроолор менен кайрылат, алар суроолордун деген көпчүлүгү кайсы көйгөйлөргө байланыштуу, ошолордун чечүү жолдору, ошол боюнча. Саламатсыздарбы? Кол борборго күнүнө бир миңдеген адам чыгат. Анын суроолор, эң көбүнчө суроолору өзүнүн тизмеден тактоо жана кыргыз эли көчмөн болгондуктан ошо өзүнүн избирательный участоктарын которуу, ар кандай суроолор болот. Кандай кеңештер болот балким ошол жарандарга, балким ошол мүмкүнчүлүк, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандарда кайрылып, алардын көйгөйлөрү бөлүшө берсеңиз болот. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ошо шайлоо боло элек 3 күн калганда избирательный участокко чалса болот. Чалып, арызын таштаса болот. Үйгө эгер мүмкүнчүлүгү чектелген адам бара албайм десе, жана бизде кол борбордо эме бар, сурдоперевод бар. Чалып, атайын адамдар чалып сураса болот да, эме кол менен сүйлөшүүлөр дагы. Демек, видео аркылуу дагы бар. Жакшы. Окей, айым, сиз менен сүйлөшөлү. Сиз буга чейин майыптыгы бар жарандардын коомдогу жана шайлоодогу укуктарын кеңейтүү долбоорун жетектегенсиз. Ушул долбоор боюнча кененирээк токтоло кетсеңиз. Айтып кетчү нерсе, бул долбоор жигердүү жаран долбоору тарабынан колдоого алынып, равенство коомдук бирикмеси ишке ашырды. Акыркы жарым жылдын ичинде ушул долбоордун алкагында көптөгөн жакшы иш-чаралар ишке ашты. Анын ичинде шайлоочулар мектеби өттү. Андан кийин Акбалык Калыевдин айтып кеткендей, майыптыгы бар жарандардын ошол шайлоо участоктарын канчалык деңгээлде шарттар түзүлгөн экенин экспертизага алдык. Ошон менен 31 участок экспертизага алынып, бирок тилекке каршы анчалык деңгээлде талапка жооп бербегендиги фактылары тастыкталды да. Эми бул Акбалык Калыевна туура айтып кетти. Бул жерде баягы жергиликтүү башкарманын 506 беренени аткаруу максатында өз аракети менен ушул шарттарды түзүп атат. Биз аны жокко чыгарбай, шарттар түзүү аракеттери бар, бирок бул жерде бир кемчилик бар. Баягы экспертизаны шарттарды түзүп атканда айлана чөйрөдө мен абдан чакырып кетет элем, түзүлүп аткан учурда, түзүлгөндөн кийин эмес, эксперт катары ошол участокко тиешеси бар, майыптыгы бар жаранды чакырып кетиш керек да. Ошондо биз шартты кандай талаптарды коебуз, ошого туура кылып түзүп алабыз. Ошол эле учурда азыр караңыздар, 506 берененин алкагында ушул майыптыгы бар жарандардын шайлоого болгон укуктарын кеңейтүү деген. Азыр караңыздар, 28 ноябрда шайлоого катышып атабыз. Демек, биз эмнени ойлонушубуз керек? Майыптыгы бар жарандар, өзгөчө сүйлөө жана угуусу начар болгон жарандар бизде азыр шайлоо болуп атат, бирок ар бир партиянын ошол программасын жетиштүү түрдө түшүнүп биле албайт. Себеби жана жестовый язык тилине которуу боюнча эч бир программа жетиштүү түрдө которулган жок, деги эле жок. Биз абдан ыраазыбыз. Бул кол борборунда маалыматты жаңсоо тилинде да берип жатыптыр. Бул өтө туура нерсе. Бирок ага чейинки маалымат анчалык деңгээлде жетишсиз деп ойлойбуз да. Анан бул жалпысынан эмнеге алып келип атат? Учурда Кыргызстанда 200 миңге жакын майыптыгы бар жарандар бар. Демек, биз эгерде шарттарды биргеликте туура түзүүгө аракеттенсек, анда майыптыгы бар жарандарга карата саясий программаларда туура багытка өзгөрүлөт. Демек, сиздин айтууңуз боюнча ошол көрүүсү начар жарандар ошол кайсы талапкерге добуш берерин билбейт. Демек, алар ошол добуш берерде кимге берерин билбейт.
талапкерлер жөнүндө дагы маалымат аз. Абдан туура айттыңыз. Бул көрүүсү начар гана эмес, угуусу начар, сүйлөөсү начар жарандар ошо маалыматты албай келет, деги эле билбейбиз азыр шайлоого биз кантип катышыбыз керек. Ошондуктан биз политикалык партияларга көптөгөн суроолорубуз бар да, бул жерде Акбал эми толуктооңуз бар. Мен толуктап кетейин. Азыркы талап боюнча ар бир партияга ар бир өздөрүнүн алардын жана өгүт материалдарын даярдашат эмеспи? Ошол өгүт материалдарын 1%-дан кем эмес мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн даярдаш керек. Алар бул мыйзамдын талабы милдеттүү түрдө. Бардыгы ошол ар бир партия өгүт материалдарын сөзсүз түрдө 1%-дан кем эмес майып жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жазышат. Анан дагы биздин азыркы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан. Бүт роликтер тартылып атат. Азыркы тартылып аткан роликтердин бардыгы сурдоперевод менен ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ылайыкташтырылып жасалып атат. Эгерде бул төмөнкү мыйзамды аткарбай турган болсо кандайдыр бир чара көрүлөбү? Аларга сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Мисалы? Аларга штрафтар бар. Дагы мен кийинчерээк аны толуктап айтайын, бирок штрафтар сөзсүз бар. Талапты алар сөзсүз түрдө аткарыш керек. Оскар мырза, ошол сиз блогер катары ошол көйгөйдү чагылдырып жүрөсүз, жанынан билип жүрөсүз. Балким коом байкабаган көйгөйлөр бар. Ошолор боюнча дагы бөлүшө кетсеңиз. Мен ошо өзүм эмне үчүн блогер болдум, кайманатым Оскар Айс деп, негизи бул эң биринчи маселе болчу. Ушул шаарга чыкканда мен ушунчалык таң калдым да, ушу майыптыгы бар адамдарга шарттар жок болуп, пандус жок болуп, анан ошонун баарын видеого тартып, мен өзүм кесибим интернет-маркетолог, ал кезде да YouTube жаңы чыгып, ошонун баарын интернетке чыгарып, ар кандай пандустарды чыгарып, мен негизи айта кетсем, ушу азыркы учурда мен сүйүнүп атам да, ушундай жылыштар болуп атканычы. Мисалы үчүн айта кетсек, 2005-6 жылдары андай жок болчу, орусча айткандай лёд трон болсо. Анан деген негизи биздин мыйзамдар ошо жакшы эле да, бирок анын мындай кандай десем, ишке жүргүзүүсүн жана контроль, мониторинг жок болуп атат да. Анан деген госэкотехинспекцияга укугу жок экенде, мисалы үчүн рейд кылгангачы, сиз мисалы үчүн сурап кетпедиңизби, кандай наказание болот, мисалы үчүн пандус туура эмес болуп калса. Биз мисалы үчүн жарандар катары арыз жазышыбыз керек, мисалы үчүн бир кандай участокто пандус жок болуп калса, ошондо алар штраф салышат да негизи. Анан мындай муну да айтса кетсем болот да, мисалы үчүн азыр пандустарды курса делечи, кээ пандустардын тикеси туура эмес болуп калып атат. Мисалы үчүн для галочки деп коет, аны деген майыптыгы бар адамдар мисалы үчүн чыга албайт да, кадимкидей эле гилтейген жана пандустарды коюп алып жыгып кетиш мүмкүн да. Ошол себептен мониторинг обязательно болуш керек да. Ушул проект боюнча, жигердүү жарандар боюнча равенство, анан БШК менен чогуу биргеликте ушул проект боюнча негизи мониторинг кылып, ар кандай карта потребностьни кылып, ошону жазып туруп ишке жүргүзгөнгө мен ошого кубанычтамын да. Кошумча кетейин. Ушул эфирден пайдаланып, мындай жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып кетели деп отурам да. Себеби дегенде бул биздин жанагы шайлоо участоктордун дээрлик бар эле мындай социальный объектилерде жайгашканда, ал пандустар бир күндүк шайлоо үчүн эле курулбайт. Эгерде ошол шайлоонун мындай шылтоосу менен курулуп калса, ал деген канча жарандар ошол жерге барып, күндө барып ал пайдаланышы мүмкүн да. Көп эле жарандарыбыз ошол пандустардын жоктугунан жанагы эмеден ал жерлерге бара алышпайт. Пандустар курулуп калса, ал күндө пайдаланат. Кээ жаш жанагы келиндер коляска менен барышы мүмкүн. Ошол эле жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын жумуштары болуп кайрылып барышы мүмкүн, мэрияга дагы башка жерлерге. Булар ошол бир күндүк деп ойлошот да, бир күндүк шайлоодо эми да кайра башынан куруп отурабызбы депчи. Андай эмес, бул нерсеге мындай өтө мындай олуттуу мамиле кылыш керек. Бул ошол баса албаган жарандарга болуп атпайбы азырчы? Ошол эле учурда көрүүсү начар жарандар бар да. Көрүүсү начар.
көздөрү азиз адамдарга, ана дүлөй адамдарга сөзсүз шарттарда түзүлүш керек. Анткени мен байкоом боюнча, мисалы үчүн мурунку учурда байкачумун да дебаттар болуп калат кээде. Дебаттарга болгондо баарыбыз түшүнөбүз, бирок сурда котормосу кээде жок болуп калат да. Кээде эмес эле такыр жок болуп калат. Анан бул деген канча адамдар мисалы үчүн маалыматтарды жок болуп калат да, билбей калышат. Анан деген мен айта кетсем, ушу менин мурунку участогум, мурунку 10 жылдан ашык ушу менин участогум такыр эле ыңгайлуу эмес болчу да. Экинчи этажга чыгып, мисалы үчүн. Анан ошол жактан дагы көп нерсени көрүп, ошол пандустурду куруп, ошондой да азыр мен мисалы үчүн жаңы менин участогум, каяка кирсем, ал эң сонун участок болуп калган да. Эң биринчи участок сонун. Демек ошол сиз гана жашаган участок жакшы болбой, баардык шайлоо тилкелери тиешелүү баягындай ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарттар түзүлүшү керек экен. Бирок ошол эле учурда кошумча биз ойлобошубуз керек. Ооба, биз майыптыгы бар жаран катары өзүбүздүн укуктарыбызды талап кылып атабыз, бирок Акбал Калыевна дагы мына отурган коноктор айтып кетти. Бул шарттар негизи эле жалпы эле майыптыгы бар жарандарга гана керек эмес. Жалпы коомчулукка универсалдуу дизайн катары биз көңүл бурсак, биз ошондо жалгыз эле майыптыгы бар жарандардын талаптарына же мындай сурамдарына көңүл бурбай, жалпы башка дагы жарандарга көңүл бурган болобуз. Анан бул жерде эле бизден кеткен катачылык баягы жергиликтүү башкармалыктын өз алдынча өз билимчилик менен кылган иш аракети болуп атат да. Ошондуктан ушул шайлоо менен колдонуп, коомчулукта көптөгөн эксперттерди ишке чакырып, анан биргеликте ошол шартка талап келбеген өзгөчө пандустарды дагы программаларды, маалымат кагаздарын оңдоп түзөөгө келтирип, азыр жакшы кылып ишке ашырып алсак болот да. Себеби Акбал Калыевна туура айтты, негизи эле бул социалдык өзгөрүүлөр эртеңде бүтүп калбайт. Биз мындан кийин да түзүлгөн шарттар менен, программалар менен колдонуп келебиз да. Акбал Калыевна, айтсаңыз, ушул өлкөдө үйүнөн чыга албай жаткан жарандар бар, ошол шайлоо тилкесине бара албай, добушун бере албай, алардын ошол добуш берүүдөгү укуктарын камсыз кылуу максатында БШК тарабынан кандай чаралар көрүлүп жатат? Негизи бизде ошол ЛУВЗ шайлоочулар, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар азыр алардан учет алынганда 15853 шайлоочу болуп республика дастан айткандай, алар 3 күн мурун арызын беришет. Аларды ошол байкоочулардын коштоосу менен үйүнөн барып добуш берилет. Алар 27 күнү шайлоодон 1 күн мурун ошол сырттан добуш берүү деп коет. Ошол алардын жашаган жери же болбосо ооруканада болушу мүмкүн, ошол жактардан барып, алар 1 күн мурун добуш беришет. Калгандары ошол бара алам, коляска менен барам, же болбосо жанагындай волонтерлор алып келиш керек, же болбосо социальный такси керек дейт. Ошол орун берилсе берилди, же болбосо берилбеди. Ошентип алар дагы бардыгы активный болсо, ошондо мындай баарыбыз өзгөрөбүз да. Мындай коркпой эле ошол күнү үйүнөн чыгып келип добуш берип кетүүгө мен чакырат элем баарын активдүү болууга. Дастан мырза, айта кетсеңиз, төмөндө айтылган 15858 жаран үйүнөн чыгуу мүмкүнчүлүгү жок экен. Алар үйдөн добуш берүү үчүн кайсы талаптарды аткарышы керек, балким бирдеме тотуш керек деп атат? Мен айта кетейинби? Ошол 15853 деген бул ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Булардын көбү участкага келип добуш беришет.
А кээ бири гана ошол мен бара албайм дегендер алар арыз жазат дагы үйүнөн барып добуш берет. Ошол арыз жөнүндө толугураак маалымат бере кетсеңиз, анткени биздин көрүүчүлөрдүн арасында ушул үйүнөн чыга албай, добуш бере албай калбасын. Өзүнүн эле избирательный участогуна телефон чалып эметсе болот же жакынкы бирөөнү жакынкы адамын жиберип арызын таштаса болот. Ошентип добуш бере алат. Арызга балким паспорту бекитилет, ошол майыптуулугу тууралуу документтери дагы бекитилсе керек. Ошол боюнча толугураак айта кетсеңиз. Алардын баардыгы жанагы айтып атпайбы, муктаждык карталар топтолду депчи. Муктаждык ар бир шайлоо участогунда, мисалы үчүн бир шайлоо участогу болсо, ошол жерде канча майып мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар. Ошолордун ар биринин картасы толтурулат, муктаждык карта. Ошол картада бул жаран көзү ооруганына байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, мисалы үчүн, эгерде ал жаран ошо келе алса, ал дагы кошумча айтып кетет, эгерде шрифт брайла менен окуй ала турган болсо, ал жаранга атайын бюллетень жасалат. Ошол учет алынды азыр канча жаран өлкө боюнча шрифт брайла менен окуй алат. Себеби дегенде шрифт брайла ал кымбатыраак башка бюллетендерге, жанагы кол менен окуш керек аны. Ал ашыкча жасалып кетсе дагы көп чыгым болот. Ошон үчүн баарынын учету алынып, ошол ким кандай нерсеге муктаж экен ошол муктаждык картада толтурулат. Анан эгерде үйүнөн добуш бере тургандар ошонун участоктон бар боло турган болсо, ал жерден байкоочулардан кошулуп, ар бир партиянын байкоочусу кошулуп барып, үйүнөн барып ошол добуш берип келишет. Темадан бир аз алыстай кетели. Акыркы суроо болсун. Ушул бул шайлоодо мажоритардык жана профессионалдык система менен өтүп жатат. Ошон үчүн бюллетендин көптүгү, анын ичиндеги ошол талапкерлердин тизмеси буга көп эле казынадан акча бөлүнүп, ошол жасалып атат дейли. Ошол боюнча дагы биздин телекөрүүчүлөргө кененирээк айта кетсеңиз. Бюллетендер тууралуу. Шайлоо участокко биздин шайлоочулар келгенде алардын колуна 2 бюллетень берилет. Бирөөсү жанагы бир мандаттуу округ, мажоритардык система боюнча бир мандаттуу округтан канча ошол участоктон канча киши чыкса, канча кандидат болсо, ошолор катар менен 10 кандидат болсо, 10 кандидаттын аты жазылат дагы бул жагына квадраттар болот, бош. Ошол бир кайсыл кандидатты тандаса, ошого белги коюп, бул биринчи бюллетень өтөт. Андан кийин экинчи бюллетень. Экинчи бюллетендин жарымына чейин, жарымында партиянын 21 партия bizde 21 партия катар жайгаштырылат. Алар номерлерин алды уже. 21 партиянын катар номери. Андан кийин бул жерге 54 пустой квадрат болот. Ал жанагы ар бир партиядагы 54 кандидаттын квадраттары болот. Жанында катар номери коюлган. Бул жактан биринчи кайсы партияны тандаса, ошол партияга белги коет. Андан кийинки кандидат, мисалы үчүн экөө 7 номердеги кандидат болсо, 7ге белги коет. Бул жактан бир партияны тандайт, экөөдүн партиясын, андан кийин 7 номерге белги коет. Ошондо эгерде бул да жарактуу жараксызын айта кете турган болсом, эгерде партияга белги коюп, бул жакка белги койбой калса, 7 номерге же болсо өзүнө жаккан кандидатка белги койбой калса, бул партия үчүн кете берет, жарактуу болот. Себеби дегенде жана партиянын 5% босогодон өткөнүнө жардам берет. А эгерде бул жакка партияны белгилебей, бул жакта кандидатка белги койсо, бул кайсы партияга экени белгисиз болот дагы, бул жараксыз болуп калат. Андан кийин баарына каршы деген дагы белги болот. Дагы эгерде эч жакка белги койбой баарына каршы берсе, бул дагы жарактуу болот. А эгерде бул жакка партиядан бирөөнү белги коюп туруп, 2 кандидатка белги коюп алса, бул дагы жараксыз болуп калат. Урматтуу коноктор, студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, бизди көрүп турган ушул жергиликтүү өз алча башкаруу органдарынын жетекчилери төмөндө айтылган кемчиликтерди эске алып, ошол шарттарды түзөт.
Кадырман телекөрүүчү Маек программасынын бул чыгарылышында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шайлоодогу жана коомдогу укуктары БШК тарабынан камсыздалып жаткан жагдайлар тууралуу сөз кылдык. Студиябыздын төрүндө БШКнын мүчөсү Акбалык Жумалиева, майыптуулугу бар жарандардын коомдук бирикмесинин долбоордук менеджери Укей Мураталиева жана БШКнын кол борборунун адиси Дастан Алымбеков менен блогер Оскар Райс болду. Аты жөнүм Сайфуллин Мурзаев. Малдадагы эфирлерден көрүшкөнчө саламатта болуңуз.